Алла Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн Муса пайгамбарга бир жигит келип, Алладан мага 30 жылга жетчүдөй байлык сурап берчи деп өтүнүп калды. Өмүрүңдүн алгачкы 30 жылында бай болгуң келеби же акыркы 30 жылындабы деп сурады Муса пайгамбар. Жигит көпкө ойлонду. Пенделик напсиси алгачкы 30 жылда бай болууну каалап турду. Бирок жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деген накылды эстеп, өмүрүнүн акыркы 30 жылында бай болууну туура деп ойлоду. Акырында алгачкы пикирине токтолду. Өлүмдөн башканын баары эрте болгону жакшы. Кийинки 30 жылда менин жашар жашабасымды ким билип коюптур. Андан көрө жаштыгымды барчылыкта өткөрөйүн деп ичинен бир чечимге келди да, мага алгачкы 30 жыл үчүн байлык керек деди. Муса пайгамбар Алла Таалага дуа кылды. Ошол күндөн баштап жигиттин мал мүлкүнө береке кирди. Мал жандыктары эгизден төлдөп, эгин тегини жылына 2ден түшүм берди. Базарга алып чыккан малы түшүмү өтпөй калбады. Ошентип эл арасындагы өтө бай адамга айланды. Бирок кээ бир адамдар сыяктуу байлык аны сараңдыкка алып барган жок. Тескерисинче байлыгы көбөйгөн сайын колу ачылды. Алгаш жетимдердин курсагын тойгузду. Анан кедей кембагалдарга садака, зекетин берди. Соодагерлердин соодасын жүргүздү. Дыйкандардын дыйканчылыгына жардам берди. Үйлөнө албаган жаштарды үйлөдү. Үйү жокторду үйлүү, ую жокторду уйлуу кылды. Ошентип эл арасында берешен, жоомарт атка конуп 30 жыл өмүр сүрдү. Убакыт учкан куш сымал деген сөз өз акыйкатын дагы бир жолу далилдеп, жигит суранган алгачкы 30 жыл ушинтип акырына чыкты. Арадан күндөр өтүп, айларга айлана баштады. Бирок бул адам дагы деле бай боюнча кала берди. Сырттан байкап жүргөн Муса пайгамбар таңдана баштады. Эмне үчүн 30 жыл өтсө да мунун байлыгы уланып жатат? Арадан дагы бир канча убакыт өткөн соң Муса пайгамбардын сабыры түгөнүп, Алла Таалага кайрылды. Бул жигитке 30 эле жылга байлык берем дедиң эле. 30 жыл өтүп кетти. Бирок байлыкты дагы эле берип жатасың. Мунун сыры эмнеде? Ошондо пайгамбарынын суроосуна Алла Таала мындай жооп берди. Бул пендем мен берген ырыскынын эшигин башка пенделериме да ачып койду. Эми мен ага ачылган ырыскы эшигин жабуудан уялып жатам. Садака берүү менен байлык азайбайт, тескерисинче көбөйөт. Кимдин колу ачык болсо, ал үчүн ырыскы эшиги дайым ачык. Кимдин колу жабык болсо, ага ырыскы эшиги да ачылбайт.